Назарыңызда Евробиримдиктин Санарип инсан подкасты. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Ободо Санарип инсан подкасты жананын алып баруучусу мен Сапаргүл Абдинабиева. Бүгүн бизге кесиптешим интернет коомунун кыргыз бөлүмүнүн кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча менеджери Ажыбек Нурланов да кошулду. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ошондой эле бизде бүгүн Санарип инсан, Санарип мугалим Кубаныч Нарынбеков конокто. Саламатсыздарбы? Кубаныч агай, кубанычтабыз. Биз сиз менен жакында эле болуп өткөн конференция, эл аралык конференцияда таанышканбыз. Ал конференция ошол билим берүү тармагындагы санариптик технологиялар, санариптик көндүмдөр болду. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз. Талим коомдук фонду менен жана бир катар эл аралык уюмдар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин колдоосунда санариптештери тоорунда билим берүүнүн орду, ошондой эле билим берүүдө санариптик технологияларды колдонуу боюнча, анын ичинде мугалимдердин ошол билим деңгээлин жогорулатуу максатында өткөрүлдү. Буга республиканын бардык аймактарынан мугалимдер келип катышты. Анын эң биринчи максаты ошол технологияларды акыркы чыгып аткан платформаларды мугалимдерге тааныштыруу болду. Өзгөчөлүгү кандай болду десек, өзгөчөлүгү ушул келген мугалимдерге өзүнчө сессиялар бөлүнүп берилди. Анын ичинде ар бир тармак боюнча атайын 20 мүнөттөн 1 саатка чейинки тажрыйбалар менен алмашты да. Бүгүн көптөгөн мугалимдер ошол алган билимдерин, көндүмдөрүн жайылтуу максатында өздөрүнүн таасирлерин бизге жазып, маалымат берип атат. Ошол жөн гана келип катыштым деп койбостон, муну практикада колдонуп атканы абдан кубандырат. Мен өзүм деле алган болсом, ошол жакында эле TikToktун өзүмдүн ачык аккаунтумду ачтым. Мурда тар чөйрөдө колдонуп жүрсөм, ачык бөлүм ачып, анан ошол жерде өзүмдүн кызыктуу сабактарымды бөлүшөйүн деп жаңы 1-2 сабактарды тарттым. Негизи эле санариптик технологиялар деп айтып калдык. Мугалим катары сиздин жашооңузду ушул санариптик көндүмдөр, платформалар канчалык деңгээлде жеңилдетти? Бүгүнкү күндө билим берүү күн сайын өсүп өнүгүп атат. Анын ичинде азыркы муундар Z муну деп айтып атпайбызбы? Ошол Z мунудагы мурдакы мун менен бир топ айырмачылыкта, алар жазып жана көргөнү менен гана чектелбестен, алар практика катары колдонгондо, ал нерсени көргөндө гана ошол биз берип аткан билимди туура кабылдайт экен да. Анан мен мурдакы окуу жылында жаңы ишке кирдим. Алгач эң өзүмдүн тажрыйбаларыма таянып, эң жөнөкөй программалардан баштагам, PowerPoint'торду аны колдондум, кийинчерээк Kahoot программасын. Бул жерде жөн гана окуучуларга кайра бышыктайбыз деп калган билимдерин жөн эле сурап койбостон, ошол программаны колдонгондо алар көрүп, анан телефон аркылуу басып, талкуу кылганда абдан эсинде калат экен да. Кийин талкуулагандай ушул программада өттүк элек, ушул нерселер эсимде болду эле. Анан жөн эле келип 45 мүнөттө ошол стандарт менен өтүп кетпей, жаңычылдык киргизгенде биринчиден бул убакыт, андан кийин экинчиден ошол берип аткан билимиңдин жеткиликтүү болгонунда. Ошол убакытың менен берип аткан билимиңдин натыйжалуулугу бул санариптин берген чоң пайдасы. Биз Ажыбек менен да сүйлөшүп калдык эле жумушта. Сизди окуучуларынан тапшырманы электрондук түрдө алат деп калды. Анан абдан санарип мугалим экен деп таң калдык. Кантип тапшырмаларды бересиз? Мугалим окуучулар менен мамилеңиз санариптик жолго түшкөн турбайбы? Анан бул кандай ишке ашып атат? Окуучулар муну кандай кабыл алды? Аларга да жеңилдик жаратса керек. 20 жана 21 окуу жылында жогорку класстарга кыргыз тили жана адабиятынан бердим. Мында 9 жана 11 класстар. Бул жерде ошол дүйнө электрондук пикир алышуу менен өнүгүп өсүп өзгөрүп жатышат. Ошол багытта 9 жана 11 класстарга айрым үй тапшырмаларын ушул электрондук кат түрүндө жөнөтүүнү бердим. Анан башында барды таң калыштуу болуп, алар да таң калып, анан биз кайсы жерден жазабыз, кайсы жерден жөнөтөбүз, эмне деп жөнөтөбүз деген учурлар, кызыктуу учурлар көп болду. Анан мен ошол жерден класстан түшүндүрүп берип, мына электрондук катка киребиз, бул жерде темасын жазабыз, андан кийин биз тапшырмабызды салабыз деп бардыгын жөнөткөн жокпуз, бирок айрым темаларды жөнөтүп кабыл алып жаттык. Ошол жерде бул жерде функционалдык сабаттуулуктагы көндүмдөрүн калыптырааны да алдык. Анан кийин жашоосунда булар эң чоң жардамын тийгизди деп ойлойм. Мисалы азыркы 11 класстар жогорку бүтүрүүчүлөр болду, студенттер болду. Ошол алган билимдердин натыйжасында курстук иштерин, алдыңкы иштерин ошол электрондук кат жүзүндө колдонушат да.
санариптик технологиялар жөнүндө сөз болуп калганда мен да ошол сөздү уланткым келип жатат. Электрондук почтадан бөлөк дагы Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын мугалимдери үчүн, Кыргызстандын окуучулары үчүн атайын иштелип чыккан платформалар бар да. Бул ошол билим берүү министрлигинин тарабынан башка уюмдар аркылуу, мисалы Айбилим, Илимбокс, ошолор боюнча дагы колдонуу боюнча айтып бербейсизби? Эң алгач Айбилим жөнүндө айта турган болсом, башталгыч класстарда кыргыз тилин үйрөтүүдө, окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарда Айбилим платформасын колдонуу абдан жакшы, жогорку таасирин берет. Анткени бул жерде кызыктуу анимациялык түрдө берилген. Кыргыз тилин ала турган болсок, ал жерде жомоктор бар, жаңылмачтар, табышмактар, андан кийин ошол бүткөн нерсесин кайра бышыктоо үчүн тесттер, ар кандай тапшырмалар. Бул абдан кызыктуу, анткени мугалим бул жерде баардыгын кагазга жазып жүрбөстөн ошол даяр платформадан кошумча материалдарды пайдаланса болот. Адабияттан жомокту өзү окуп берип койбостон, ошол жердеги жазылган жомокту окуп көрсөтүп, ал жерден андан кийин жомоктун негизинде түзүлгөн тесттик тапшырмаларды бирге экранда иштесе, бул интерактивдүү метод менен өтүлүп атат. Андан кийин окуучулар биргеликте жандуу катышат да. Андан кийин Илимбокс платформасы аркылуу, мен Илимбокс платформасын 2021 жылы тааныштым. YouTube'дан көрүп калгам видео материалдан, ошондон кийин өзүм кирип катталып, биринчи эле кыргыз тилин ачтым. Ошол жердеги кыска нуска жана так маалыматтар берилгенди абдан кубандырды. Көпчүлүк маалыматтарда окуучулар издегенде узак маалыматтарды издейт дагы башын ачканда эле ушунча көп нерсени окуйбузбу деп тажап кетишет да. Бул платформага киргенде кыска нуска жана түшүнүктүү берилген да. Мен жеке өзүм ушул платформаны колдоном. Анан окуучуларга жеткирүү, атыңерге жайылтуу максатында бир аз аксап жатат да. Сонун экен. Мен жакында эле Инстаграмдан бир кызды көрүп калдым. Ал ошол кыргыздын залкарларынын сөзүн айтып берет экен да. Мисалы Курманжан Датканын, Чыңгыз Айтматовдун, Элмирбек Иманалиевдин сөздөрүн 3 сүйлөө менен айтат экен. Бул абдан эсте калып, көпчүлүктүн купулуна толуп жаткан учуру. Ал эми сиздики форматы кандай? Балким мисал кылып айтып бересиз бизге? Сабак өтүүдөгү TikTok тарткандагы. TikTok'то мен жаңы баштап атканыма байланыштуу башка чет элдик жарандардыкын көрүп, анан азыр үн жок. Жөн гана ошол материалдарды видео сүрөт менен жиберип атам да. Анан алдыда ошол өзүм түшүндүрүп берүү максатым бар. Бүгүнкү күндө эң кызыктуу, актуалдуу окуучуларга бул жалпы республикалык тестирлөө, жогорку класстарга ошол жалпы республикалык тестирлөө боюнча баскычтарын өзүм түшүндүрүп көрсөтүп берсем деген планым бар да. Абдан жакшы. Биз эми TikTok жөнүндө сөз болуп, социалдык тармактар жөнүндө сөз болгондо, окуучулар баягы баардыгы эле ошол жактарда бар, көбүнчөсү ошо TikTok'то. Анан ошол TikTok аркылуу, социалдык тармактар аркылуу кызыктуу материалдарды, ошол билим берүү тармагында маалыматтарды сиздин оюңуз боюнча кандай кылып киргизишибиз керек? Анан мугалимдерге, эгер жаңы мугалимдер тартабыз деп аткан мугалимдер болсо, ошолорго кандай бир кеп кеңештериңиз болсо? Алгач мен ушул боюнча бир маалымат айта кетсем, мисалы Россияда, Орусия мамлекетинде мурдакы жылы TikTok мугалим деген чоң сынакты жарыялаптыр. Андан кийин Казакстанда мугалимдер күнүнө 4-октябрда баштады, жакында эле. Ушул сынактын негизинде мисалы казактарда абдан көп жакшы тажрыйбалар жайылып атат. Мен ошолорду көрүп үйрөнүп атам. Мисалы алган болгон бардык билимдерин ошол жерге тартып киргизип атышат, тажрыйбаларын, электрондук кайсы колдонууларды колдонушат, сабак учурундагы маалыматты кандай жеткириш керек, топтоо кандай иштөө деген нерселердин бардыгынча көрсө, бул жерде бизде билим берүү академиясына КАОго гана жүктөп койбостон мугалимдердин квалификациясын жогорулатууну ушул жаатта ушундай сынак менен жайылтса болот экен. Функционалдык сабаттуулук, жанагы PISA 2023-ке даярдоодо мугалимдердин баарын айылдарга барып, бүт мугалимдерге окутуу жетишпейт да, убакытчы аз гана мугалим өттү да. Ушул TikTok'о деле ушул жаатта киргизип, PISA деген эмне, PISAны кантип колдонуш керек деп атайын жөнөкөй сынак өткөрүп койсо, же болбосо ошол эле мугалим дегенди өткөрсө, абдан көп тажрыйбалар чыгат экен. Айыл жергесинде көптөгөн жакшы үлгүлүү тажрыйбалар бар. Ошолор жайылса абдан жакшы болмокта. Андан кийин өзүн тартып жиберүү, өзүнүн видеолорун жайылтуу боюнча алгач аны тартуу үчүн жакшы телефон керек экен, биринчиден. Экинчиден микрофон, анан штатив.
ошол калган нерсе баардык мугалим өзүнүн чыгармаларын жашаа, балким досканы колдонсо, балким кагаз ручканы колдонсо, балким окуучулар менен маектешип жатканын колдонсо, ошол окуучулардын арасында деле камера болгон мугалим окуучулар бар да, сен камераны тартып бергенсиң, сүрөткө тартып берген, видеого тартып берген, сен менен маектешип берген, абдан кызыктуу журналист болгусу келген окуучулар бар, кийин мугалим болгон окуучулар бар. Ошолор менен биргеликте өзүнүн команда топтоп иштешсе абдан натыйжалуу болот. Абдан кызыктуу маек болду, Кубаныч. Сиз бир эле учурда өзүңүздүн кесибиңизди санариптик көндүмдөр аркылуу бекемдеп, аны жеңилдетип жатыптырсыз. Экинчи жагынан кыргыз тилинин өнүгүшүнө чоң салым кошуп, көптөгөн жаштарга балким жеңил жол менен, окуучуларга кыска, түшүнүктүү жол менен кыргыз тилинин грамматикасын, мазмунун түшүндүрүү менен алек экенсиз. Менимче жакынкы аралыкта сиз сыяктуу көптөгөн дагы санарипт мугалимдер көбөйөт деп ишенебиз. Жана биз бүгүнкү подкастыбызды жыйынтыктайлы. Аны алып барган мен Сапаргүл Абдинабиева жана кесиптешим Ажыбек Нурланов. Конокто болсо санарипт мугалим Кубаныч Нарынбеков болду. Аман туруңуздар.